Assalamu алейкум, ардактуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Биз бүгүн Бишкек шаарынын Кудайберген базар тарабынан сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Бул сиздер көрүп турган көчө, бул Профсоюзная деген көчө. Сиздер Фучикадан түшсөңүздөр, Профсоюзная менен бери күн батышты карап келсеңиздер, Патриса Лумумбы көчөсүнөн өтөсүздөр. Ал жерде Кудайберген базары жайланышкан. Андан бери өтө берсеңиздер, ушул Профсоюзный бүтөт, бүткөндөн кийин эле көрүп турасыздар. Мына асфальт бүткөндөн кийин бул жерде Береке деген да дүкөндү көрүп турасыздар. Мына бир аз өтсөңүздөр эле Берекенин тушундагы бул биринчи көчө. Ал эми сиздер ушул экинчи көчө менен оң тарапка кайрылып кирсеңиздер, дээрлик бир 500 метр түшсөңүздөр, жолдун оң жак бетинде экен сатылуучу үй. Туугандар, айтып кете турган нерсе, бул көчө Профсоюзный. Келечекте бул дагы ошол асфальт уланып, чоң жол болмок экен. Болот дешти. Ошого бул трассанын боюнда болуп калат экен. Туугандар, азыр эле көрсөткөн дарек менен мен сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Ээси да жанымда. Бул Кудайберген экинчи көчөсү деп аталат экен. Азыр көрсөткөн адрестен биз бир 500 метрдей ылдыйраак түштүк. Жолдун оң жак бетин карап келе берет экенсиздер. Келсеңиздер эле мына ушул 2 кабаттуу жаңы бүтүрүлгөн, бирок толук куруп бүтүрүлө элек ушул үйдү көрөсүздөр. Бул ээсиден аз кененирээк маалыматтарды сурайбыз. Сиздер жакшылап тыңдап угуп туруңуздар. Өтө срочный сатылат экен. Баасы дагы аябай капчыкка ыңгайлуу десек да болот. Салам алейкум, байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулыктар, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Үйдү сатууга койдуңуз? Буюрса сатууга койдук. Бул участогуңуз канча чыгат эми? Каерден каерге чейин болуп калат? Азыр участок бул жак территория могу жерден столбадан нар жакка чейин кетет. Даратканда туалет жакка карап, туалеттин жагына карап келет. Анан бул жагы 1,5 метрде ушу столба менен түз үйдө көздөй кетет. Үй бүткөн жерге чейин, Үй бүткөндөн кийин дагы 1,5 метр, 1 метрдей бар. Үйдүн артында место бар, Место бар, Место бар. Бул канча салынды эми? Качан салынды? 11ге 8 салынды. 11ге 8,5, 8,5 болуп калды. 11,5, 8,5. Узуну 11,5, туурасы 8,5. 2 кабат. Ортосу плита болуптур, Ортосу плита. Жакшы, свет түшүптүр. Суу барбы? Суу чыгарган, ооба, суу бар. Чыгарган суу. Жүрө бериң. Демек, мына ал үйдүн астында навеске башкага аябай эмеси, место кенен экен, бул жерде, ыңгайлуулап атайын, өзүбүзгө ыңгайлуулап ошол кенен кылып, бээ түшүрдүрүп, даярдап эме кылганбыз. Дагы бир айтып кое турган нерсе, үй түштүк тарапты карап турат. Күн чыгыштыдан күн тиет, күн чак түштө деле тиет, күн батышка дагы. Демек, бүт комнаталар ойлонуп салынган. Күн тие турган тарапка. План менен салынганда бүт күнгө каратып, күн тие турган кылып салганбыз. Астыңкысын чоң айнек кылып туруп, панорамный айнек кылганбыз. Жакшы. Эми айтыңызчы, бул үйдү качан салдыңыз? Анан мынау фундаменттери кандай болгон? Канчага кирген? Анан арматура кандай чыкталды? Бул 2014-жылы участокталганмын. 2018-жылы там салганмын. Тамды салгансыз. Фундаменттерин кара турган болсо 14-түк арматура, российский арматура бар, бүт баарында бар. Астыда дагы бар. Жана эмне деп коет? Подушкабы? Подушкасында дагы бар. Өзүнчө фундаментте дагы бар. Өзүнчө дагы бар, Астына канча кирген, жердин астына? 25 сантиметр кирген астына. 25 сантиметр кирген. Жакшы экен. Мына үйдүн асты тарабы караңыздар. Мына жерде сплошной айнек болот окшойт, мына эмелер, перемычкалар калтырып коюпсуз, Ошол сплошной айнек полностью панорамный болот. Эми эмени айттың? Басын канча сурап атасыз үйдүн? Басын эми 33. 33 сурап атасыз, $33,000. Ошо күнкү курс сом менен дагы эсептей бересизби? Эсептей берем, сом. Эсептей бересиз, Үйдүн ичине кире берели анда. Бисмилла деп. Бул кире бериш, мына. Кире бериште эле кенен, анан айнек, жанакы панорама айнек бул жагы. Сплошной айнек дедиңиз, үйдөгө чейин, Сплошной үйдөгө чейин. Үстү плита болгон. Мына ар бир эшиктин үстүлөрүнү байкасаңыздар, бүт бетон менен баягы перемычка деп коелу бундагы, перемычкаларын кылыптыр. Бул жерден көрсөтпөсөңүз болот. Мына арматуралар ушул арматуралар коюлган, 14-түгө. Башинский. Сонун. Мына эшикти кененирээк ачып туруп түшүндүрөлүчү. Мына жерде прихожкаңыз аябай кенен экен, 1 метрден ашыгыраак го. Бул баягы полторашка эшик коюлабы дейм, 1,5? Полторашка Брон эшиктер, Бул жерде баягы гардероб, баягы тамбур, кийим чече турган шкафтар коюлат экен. Бут чече турган. Анан кире берели ичине. Ток түшкөн дедиңиз, свет, Түшкөн, монтаж кылуу бирок. Киргенде зал неме, холл башкача көрүнөт экен, сонун болуп, Бул жерден экинчи этажга чыгып кетет. Экинчи этажга чыгып кетет, Үстү эме деңиз, плита. Плита. Бул жерден баягы кандай? Диван болуп, ошондой боло турган болгонбу? Бул жерге диван коюп туруп, анан
кааласа терге телевизор коюп туруп аны көрүп эме кылган болот. Могу лестницанын астындагы ошо бир эмеге ыңгайлаштырганбыз да. Кладовка. Кладовка бир эмеге. Сонун. Бул болду биринчи холл. Анан түзгө кирелиби? Бул жакта туштагы бөлмөсү. Бул кухня экен, а? Кухня бул. Кухнядагы кенен калтырылыптыр, э? Канча бул эми? Бул узуну 5,5 кухня. Анан бул жагы 2,80. 2,80. Өтө жакшы. Кухняда мынантип балкон сыяктуу болуп, сыртка да чыгып кете берет деңиз, а? Бул терраса болуп, алда чыгып кетсе болот. Демек сыртка чыкканга да бул жактан мүмкүнчүлүк бар. Эме кылса болот, мүмкүнчүлүгү бар. Демек бул кухнядан чыгып, кайра биз бул холдон сол тарапка карап киргенибизде, бул кайсы бөлмө болуп калат? Зал, чоң зал. Зал, а? Бул канча эми? Аябай узун го. 2 айнек бар экен, бул жагында. Күнбатыш тарабында. Үстү плита бул да. Бул 8,5га. Бул жагы 3. 8,5-га 3. 3,20 болуп калат да. 3,20. Мынау байкап турасыздарбы? Мына колонналар да түшүптүр. Мына ичинен да түшкөн, бүт бурчунан түшкөн да, колонналарчы. Свет кирген дедиңиз. Свет кирген. Айнектерден чоң калтырылган экен. Асты стяжка болуп тур, а? Стяжка болгон бир эме менен жасаганбыз. Бул залда көпчүлүк жерде караңгы болуп калат да. Ошон үчүн чоң эме 3 айнек деңиз, а? айнекти койгонбуз. Мына. Бул үйдүн баягы асты тарабында дагы айнеги бар экен. 3 айнек демек, а? Чоң айнектерден 3 айнек калтырыпсыз. Жүрүң эми экинчи этажга чыга берели. Стяжкалардын астында эме бар да. Не бар? Пеноплекс бар. Мына стяжканын астындабы? Канчалык пеноплекс бар? Тол бар. Толдун үстүнө, толдун астына кара чакыч куйдуруп жанагындай. Анын үстүнөн тол салып, толдун үстүнөн жана ташынасы 3 пеноплекстен 2 кабаттан коюлуп, үстүнө сетка мак коюлуп анан эме болгон. Түшүнүктүү. Жүрүң энди экинчи этажга чыга берели. Бул каркастары бүтүптүр, а? Чыга иштери калган экен да. Демек, буну бир аз ремонт кылып, сону бүтүрүп алсаңыздар, жаңы үй. Бун курулганына канча жыл болуп калды дедиңиз? 2018-тен бери жаңы салып койсок деле. 3-4 жыл болуптур да салынганына. Мына экинчи этажга лестницадан көтөрүлгөнүбүздө бул жер кайра эле холл болуп калат экен, а? Холл, коридор деп койсок дагы болот экен. Плиталарды көрүп турасыздар. Мына биринчи бөлмөдөн баштайлычы. Бул биринчи бөлмө кандай бөлмө? Бул спальня. Ата-энелер уктоочу бөлмөсү, а? Ата-энелер уктоочу бөлмөсү бул. Электричестволорду эмеге кылган эмессиз, а? Шнурларды чыта элексиз, а? Жок. Бул жак шуп алып турур, а? Экинчи этаж, а? Мына. Бул бөлмөдө могу жер атайын гардероб сыяктуу болот. Ондай болуп туруп, шкаф койгонго. Гардероб. Жакшы экен. Бул проект каяктан алгансыз? Проект Казакстандан келген проект. Казакстандан келген проект. Жактырган экенсиз өзүңүз, а? Жактырып салган экенсиз ушуну, а? Үстүндө мынандай чоң эмелерди койгон, брустарды койгон, лагалар да түшталыптыр. Эми үстүнө бир сыра утеплениясын кылып койсо, үстү да жабылып калат экен, а? Үстүнкү шелпир дагы бийик коюлган. Бийик, а? Баш тийбейт. Жок. Сонун. Кийинки дагы бөлмөлөрдү көрө берели. Бул бөлмө санузел экен, а? Айнеги кичинерээк. Узун турасы канчага чыгат? 3,5га 2,80 да. 3,5га 2,80. Демек чоң санузел экен, а? Бул үйдө бир эле санузелбү? Бир эле. Бир эле, а? Бул баякы астындагы эле ашкананын үстү болуп калат экен, бир бурчу болуп калат экен, а? Кийинки бөлмөбүз бул детский. Детский болуп калабы? Бул детский кылса да болот, чоңдорго кылса да болот да. Демек, бул дагы бир жатакана деп койсок боло берет экен, а? Жүрөң. Кийинки бөлмөгө да кирели. Бул бир аз кичирээк бөлмө экен, а? Бул кичирээк, бул чисто детский ушул. Мына эмесин байкап турасыздарбы? 2 айнек коюлган экен буга дагы. Ичтери шыбалыптыр. Бул кумшактар болгон экен уже, а? Шкатурка болгон. Демек, бул үйдөн чыкканда, мына бул баякы панорама айнектин орду, мына көрүп койсоңуздар болот. Бул мына айнек ылдыйга чейин түшүп кетет экен. Мына үйдүн торонун мына түштүк тарабына көрүп турганыңыздардай. Ушул. Эми муну өзгөчө белгилеп койчу жери, муну атайын бул жерде намазга ылайыктап койгонбуз да. Бала бакыра бияктан чыкканда мушайт этпей тургандай кылып, намазга ылайыктап. Кыбла тарапка кылып, бул дагы. Сон болгон экен.
Экинчи этажда сейсмопоезд куюлган экен, а? Сейсмопоезд коюлган экинчи этажда. Эми айтыңызчы, алмашуу жолдору барбы, варианттары? Алмашуу Кандай жолдору варианттары? бир 5-6 миң жетпей калса ошо машина болсо дагы эме кыла беребиз да. $25,000 берип анан калганына машина берсе деле кыла берет экен, Болот. Нага акчага түшүрүп бересиз? Нагы түшүрүп берем. Сонун экен. Жакшы. Эми биз мүмкүн болушунча башыбызга келген суроолорду бердик. Дагы көрүүчүлөрдөн түшүнбөй калган суроолор, же дагы бир кызыккан суроолор болсо, чалып билише берсинби? Келелер берсин. Жооп бересиз да баарына, Демек, анан бул жерде канализация, газ кандай экен? Канализация жок, септик казды. Азырынча септик, а? Азырынча септик. Анан газ алдыгы көчөдөн өткөн газ бар. Мына бирденби? Бирдин. Аркы бетинен полный ушул үстүнкү айылдарга ошол жерден өткөн газ. А бизге келечекте бул 2024гө түшүрүп беребиз деген угдалар бар да. Түшүнүктүү. Бул негизги участоктун арты бак кылсаңыз болот экен. Каалаган хозпостройкалардан салса болот. Коргон кенен. Бул бурчу мына фундаменттен бүтөт экен, Ооба, ошо фундаменттен бүтөт. Бул бурчу мына дараткананын бурчунан бүтөт, а? Жакшы экен. Анда айта турган сөзүңүз жокпу? Дагы. Экрандагы номерлерге чалып көрө берсин, а? Калганын телефондо байланышасыз буюрса. Анда туугандар, сиздер ушул үйдү бир сире көрүп чыктыңыздар. Жаккан болсо, эсиме байланып сүйлөшүңүздөр. Бул жерде үйлөрдүн баалары дагы ушул айылда 50 миң, 60 миң ушундай болот. Ушундай үйлөрбү? Ушундай бүтелек үйлөр. 60 миң, 65 миң дегендери бар да. Мага бир аз азыр акча керек болгондуктан расходду эсептеп атасыз. Расходду эсептеп. Байкем, бул үйдүн документтери боюнчадан бир аз айта кетиңчи. Кандай документтери? Документтери только азыр доверенность. Доверенность. Решение чыкканбы? Бул жака решение чыккан, контур болуп барып, баягы очерт менен эме алып атат экен да. Ошого алса болот. Азыркы техпаспорт берет. Техпаспорт Доверенность менен дагы, берет, доверенность менен. Демек, Айжана маселе жок. Маселе жок. Өзүңүзгө карай кыскасы үй жер. Өзүбүзгө карай жер эме. Жакшы экен. Анда документтери боюнча ошол доверенность экен. Ушундай, а? Эл отурукташканбы? Баарында эл жашайт азыр. Баарында жашайт. Бүт эле кадырес эле жашайт, а? Кадырес эле жашайт, Жакшы. Демек, документин бүтүрөм дегендер чуркап жүрүп бүтүрүп атат. Доверенность менен эле, а? Жер сатам байкенин өзүнүн бул жерде кызы жашайт. Бул жерде өзүнүн кызы жашайт. Маселе жок аяк жагында. Жакшы экен. Макул, анда биз жыйынтыктайлы. Ала тургандар болсо келип, же болбосо өзүңүз документтерди дагы бир сыйра көрүп коюшат. Өзүңүз көрсөтүп, таныштырып, буюрса балким сиз бүтүрүшкөнгө дагы өзүңүз жардамдашып, баягындай болбош үчүн өзүңүз неме кыласыз. Биз демек сиздерге ушул үйдү толук көрсөтүп бүттүк, туугандар. Дагы кошумча берем деген суроолоруңуздар болсо, анда эсине экран астында номерлерге чалып байланышып, эсине суроолоруңузду узатсаңыздар болот. Саламатта туруңуздар.